математика багытында, анан илим багытында деп физика, химия, биология, география мугалимдерин былтыркы жылы окутуп баштаганбыз. Бүт Кыргызстан боюнча окуудан өтүштү. Математика группасында өзүнчө, анан илим группасында деп физика, химия, биология, география мугалимдери бир группада өттү да. Биз 16 миңге жакын мугалимди окуудан өткөрдүк. Бул азыркы жүрүп аткан окуу мунун экинчи этабы деп айтсак болот. Мында негизинен окуу китептерине басым жасалат да. Ошол эле Сингапурдан бизге 9 методист келди. Булар биринчи, экинчи класстар. Анткени биринчи, экинчи класс жаңы программа менен окууга кирет. Ошол биринчи, экинчи класстагы математика багыты, анан табият таануу багыты боюнча биз методисттерди чакырганбыз. Ошондой эле 5-ci, 7-ci класс быйыл жаңы окуу программасы менен окуйт. Ошол ал жерде дагы математика, анан табият таануу предмети. Андан кийин англис тили боюнча китептер 3-cü, 9-cу класстын китептери чыкты быйыл. Ошол китептерди сентябрдан баштап окууга киргизилет. Ошондуктан бизде негизинен 5 группага окуулар өтүп атат да. Бул 1-ci, 2-ci класс математика, табият таануу багыты, бул 5-ci, 7-ci класс математика, табият таануу багыты, анан англис тили мугалимдери. Райондук билим берүү бөлүмдөрүнүн методисттерин чакырганбыз. Анан алар 28-июлдан баштап жерлерде бардык мугалимдерди азыркы мен айткан багыттар боюнча окутушат. Ал окуу 4 күнгө уланат. 4 күн офлайн режимде көзмө-көз жерге барып анан окутушат да. Анын уландысы күзгү каникул учурунда да болот, анан кышкы каникул учурунда да болот.